İmam Cünayd dağın başka bir sözünde aytat. İhzar an takuna thana'an manshuran ve ayban masuran. Sen saqtang deydi. An takuna thana'an manshuran. Ушунчал элдин арасында ачык макталуудан сактангын жана айыгың жашылгандан сактан дейт. Элдин арасында ушунчалык кадыр баркка ээ болуп, ушунчал макта, о паланча шейх, паланча кудама, паланча алым, паланча таксыр, ушунчал күчтүү бул таксыр деп ошентип ачык айыккын элдин арасында макталуудан сактангын дейт. Жана айыгың жашылган адам болуудан сактан дейт. Себеби бул нерсе сиз ушунчал эл мактаган сайын, мейли алым болуңуз, мейли ушунчалык даватка чыккан болуңуз, мейли ушунчалык мечиттерди салган болуңуз, мейли ушунчалык жетим жесирге жардам берген болсоңуз дагы сиз менен биздин тоодой күнөөбүз дагы бар. Тоодой айыптарыбыз бар. Ошол айыптарыбызды жашырып коюп, эл көрбөсүн деп, эл көрбөгөн учурда ушунчал жакшы эл көрүп аткан учурда ушунчал жакшы амалдарды кылып, элдин көзүнчө ушунчал макталып дейт. Эл жогунда ушунчал күнөөнү жасап, Алла Таала көрүп турат аны, бирок эл көрбөй калып, эл сени жалаң гана ачык айкын мактап калып, сен айыгыңды эч качан айтпай калуудан сен сактангын дейт. Себеби бул нерсе сиз ушунчал макталган сайын адам баласы жана кылган күнөөсүнү, Алланын астында аткарган күнөөсүнү унутуп, текеберчиликке барып, бара-бара ошол шайтандык сыпатка барып калат адам баласы. Мен деп калат. Жанагы Муса пайгамбардын доорунда Фараон ана роббукумул аала дегенге чейин барып калат адам баласы. Мактанып жатып, менин кемчилигим жок турбайбы? Мен ушундай турбаймынбы? Мен кыйын киши экенмин деп бара-бара аягы барып туруп, ана роббукумул аала деп калат. Мен силердин кудайыңармын деп. Кудай сактасын. Ошондуктан сиз менен биз тоодой күнөөбүз болгондон кийин балил инсан ала нафсихи басира. Ар бир инсан өз нафсын билет дейт. Билет ким канча күнөө жасап жатабыз. Канча намаз окуп жатабыз. Мешитте намаз окуп коюп, үйгө барганда кутта намазын окуйбузбу? Эртең мененки намазга турабызбы, турбайбызбы? Келинчегибиз менен кандай мамиледе болуп жатабыз? Апабыз менен кандай мамиледе болуп жатабыз? Башка бирөөлөр менен кандай мамиледебиз? Анын бүт баарын өзүбүз билет экенбиз. Канча катабыз бар, анын баарын билебиз. Ошондуктан ошол каталарыбызды эске алып, адамдарга мактануунун ордуна тооба кылганыбыз жакшыраак болот экен. Эл мактаса дагы сиз өзүңүзгө ушунчалык астагфируллах, я Аллахым, бул инсандар менин жакшы бир сыпаттарымды көрүп мактап аткан болсо, ошол сыпатымды мага көбөйтүп бергин. Ошол сыпаттарда чыныгы инсан болоюн, чыныгы ыхлас менен аткарайын ошол жакшы сыпаттарды. Эгер ал сыпаттар менде жок болгон болсо, ошол сыпаттарды мага пайда кылгын. Эл билбеген каталарымды Аллахым өзүң кечир деп ушунчалык тооба кылышыбыз керек. Ел мактаса, анан асманга чыгып кетип, көкөлөп, Кудай дегенге чейин жетип калбашыбыз керек.